Ассалому алейкум, урматтуу окурманым. Бардык мактоолор ааламды жараткан мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага болсун. Толук салаваттар жана саламдар ааламдын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Аллах Тааладан түшкөн аятта: балдарыңарды кембагалдыктан коркуп өлтүрбөгүлө, силерге да аларга да ырыскыны мен беремин деген. Караңгы доордо кыз төрөлсө ачууланып, түнөрүп, өтө нааразы болуп, уяттан элге көрүнбөй жашашчу. Мындай кабарды укканда айласын таппай өтө оңтойсуз абалда калышчу. Мына аялзат жахилия доорунда ушундайча кордолчу жана мындайча кордо, шылдыңдоо төмөн даражага түшүрчү. Кур'ан-ы Каримдеги тирүүлөй көмүлгөн ар бир кыздан кандай күнөө себептүү өлтүрүлгөнү суралган кезде деген маанидеги аят ошол доордун ырайымсыздыгы тууралуу кабар берүүдө. Исламдан мурда Арабияда кыз балдарды тирүүлөй көмүшөт болчу. Ушул нерсени Азирети Умар радиаллаху анху мындай баяндайт: мусулмандыктан мурдагы эки нерсени эстеймин. Бирин эстеп ыйлаймын, бирин эстеп күлөмүн. Мен ыйлаган нерсе: бир күнү кызымды, кичинекей кызымды, бир боор кызымды ушул колдорум менен кабыр казып тирүүлөй көмдүм. Мен кызым үчүн өз колдорум менен чуңкур казып жаттым. Ал болсо сакалыма чачыраган топурактарды кичинекей колдору менен сылап алып жатты. Муну эстеген сайын ыйлаймын. Инсанияттын кандай караңгы доорунда жашаганымды түшүнүп, тынбай көз жаш төгүүдөн өзүмдү тыямын. Күлгөнүмдүн себеби жолго чыкканыбызда, түрдүү сапарларда жүргөнүбүздө халвадан буттарды жасап алат элек. Аларга Аллах деп сыйынат элек. Жолдо курсагыбыз ачса, аны жеп коет элек. Ошолорду эстеген сайын күлөмүн. Ал кездерде каапырлык, акылсыздык ушунчалык деңгээлде эле. Эй Аллахтын кулу, ушул укмуштуу аңгемеде эң улуу акыйкат жашырылган эмеспи? Исламият аялдары тең укук бербейт деген адамдарга бул кандай жакшы жооп? Ислам аялдарга жашоо укугун берди. Улуу аалам күндүн нурун көрбөй көмүлүп кетүүчү кичинекей кыздарга жашоо берди. Жашоо укугун таң алган ислам аялдарга ушундай бир укук берди. Аял өз үйүнүн султаны болуп калды. Аял үйүнүн султаны, балдардын коргоочусу, аларды тарбиялоочу мугалими. Ислам бейишти энелердин таманынын астында деп белгилеген. Эненин ыраазылыгын алган перзентке туура бейишке кирүүгө укук берген. Ушул бийик эрежени аялдарга ислам алып келди. Азирети Умардай адилет коргоочусу болуп эсептелген бир зат өз перзентин, кызын тирүүлөй көмгөнгө дейре таш боор бир адам эле. Демек динсиздер боору таш адамдар. Жолдо баштарына бир бале келгенде ал буттан жардам сурашат болчу. Андан соң боору таштай өздөрү сыйынган халвадан жасалган буттарды жеп коюшат эле. Инсаният ушунчалык да күлкүлүү абалга түшөбү? Динсиздик дайыма күлкүлүү, бүгүн да абал ушундай. Көңүл бурган болсоңуз, Аллахтын бар экендигин динсиз акылына сыйдыра албайт. Акылдын көзү менен көрөсүң, азыр сенин акылың жок десеңиз аңыраят. Чындыгында эле динсиздик жаман жол. Аллах өзү сактасын. Аллах өзү сактасын.